Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Азыр биз Түркиянын Стамбул шаарындагы эски мурдагы Ататүрк аба майданында турабыз. Бирок бул жерде азыр этно спорттук улуттук оюндар өтүп жатат. Бул жалпы түрк дүйнөсү жана башка мамлекеттерден келген элдердин оюндары. Негизинен жалпы түрк тилдүү түрк дүйнөсүнүн оюндары деп атап койсок болот. Азыр бул жерде көргөнүңүздөрдөй 200гө жакын боз үйлөр, чатырлар тигилген жана ар бир боз үйдө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Якутия, Татарстан жана Түркиянын ичиндеги башка областтардагы бул жерге жайгашып өздөрүнүн улуттук баалуулуктарын жана көргөзмөлөрүн коюп көргөзүп жатат. Ал эми көргөнүңүздөр бул майдандагы фестивалдар. Ал эми бунун арт тарабында улуттук ат чабыш, ок атыш жана башка улуттук оюндар өтөт. Ал эми биз турган жер бул Хан Ордосу деп атап коет экен. Өзүңүздөр көргөндөр 3 боз үйдүн бирлешип турат. Бизге азыр экөөсү гана көрүнүп турат. Биз азыр бунун ичинде эмне болуп жатканын кирип ичинден көрөлү. Hilal Bey gelecek ya. İzzet talimat var mı? Биз турган боз үй бул ошол бул жердин хан отагы деп коет, хандын ордосу. Мындайча айтканда эң чоң боз үй. Бул боз үй дагы аябай сыймыктануу менен айтсак болот. Анткени муну биздин Вандагы Улуу Памир айылындагы кыргыз туугандарыбыз тиккен. Булар боз үй чоңдугу мындай караганыбызда 12 канат болгону көрүнүп турат. Бирок муну тигүү дагы аябай оңой эмес. Бирок Вандагы биздин кыргыз туугандарыбыз өздөрүнүн чеберчилиги менен бул боз үйлөрдү жасап, тигип, ичиндеги оймо чиймелерди дагы кыргыздардын оймо чиймелерине окшош турган. Ал эми бул жер негизинен жалаң протокол, же мындайча айтканда министрлер, чоңдор жана бул оюнду уюштуруп жаткан жетекчилер, улуу чоң коноктордун отуруп сүйлөшүп, тамак жейип турган, даам тата турган жер экен. Ал эми бул боз үй таң калыштуусу бул негизи башка жерлерде жок. Чоң боз үй жайгашкан, бирок жанында 2 кичинекей эшик турат. Биздин артыбызда, алдыбызда чоң эшик бар. Ал эми бул арка тарабында, 2 каптал тарабында дагы кичинекей 2 эшик ачылган. Булар бираз булар анткени бир жагында атайын тамак ашкана, тамак аш жасап ичине ошол жерден алып кирет. Ал жер дагы өзүнчө кичинекей боз үй. Ал эми дагы бир тарабында бар. Бул жерде ошо буюм, тайым жана башка баалуу нерселерди коюп койгон. Ошон үчүн бул боз үйдүн ар жеринде жанагындай таандык, боз үйгө таандык идиштер же буюмдар илинген эмес.